Ош шаардык казыятынын курамындагы Сулайман Тоо медресесине үзгүлтүксүз электр жарыгы зарыл. Анткени балдарга күндүзү гана эмес, түнү дагы сабактар өтүлөт. Мындайда жарык үчүн болгон төлөм айына асманды чапчып. Айрым учурларда электр энергиясынын тартыштыгы сабактарды мөөнөтүнөн кечиктирип коет. Керек азыркы учурда бизге 11 миң сом менен 13 миң сомдун тегереги келип атат. Бул ошол сырттагы биздин ошол ишкер акаларыбыздын, тааныш акаларыбыздын жардамы менен болуп атат. Айрым учурларда, айрым айларда болбой калган учурда биз башка жакын тааныштарыбыздан карыз алып, төлөп, анан кийин биз келген кайрымдуулукка келген акчаларды ал карызга төлөйбүз. Анткени медресе мечиттерде туруктуу толукталып турчу каржы булагы жок. Мындай абал мечиттерде дагы көйгөй жаратып келет. Ошондуктан элден жардам сурап, чогулган акча менен электр жарыгына болгон карыздарды төлөп келишүүдө. Эми бир айда кышындасы 10 миң сомдон ашып кетет. Жайкысы ага жетпей калат. Ар кандай. Эл деле туура түшүнүү менен кабыл алабы же кандай болот? Ооба, эл деле эми туура түшүнүү менен кабыл алгандар да болот. Туура түшүнбөй кабыл алгандар да болот. Эми элчилик. Диний жайлар коммерциялык багыт катары төлөм беришет. Сумма 1 киловатт саатына 2 сом 50 тыйындан деп көрсөтүлгөн. Тиешелүү кызматтардын айтымдарында мечиттерде калктуу абоненттерге салыштырмалуу коротуу көп болот. Ошого жараша акысы дагы жогору экен. Медресе мечиттер болсо, алар электроэнергияны суу ысытканга, отоплениеге да, жана үй муздатканга да иштетет да. Ал жерде калк көп болгондуктан, эми балдар, адамдар кирип ошо неме кылгандыктан, ал жерде ошо керектүү температураны кармаш керек болот. Ошон үчүн ал жерде потребление электроэнергия көбүрөөк. Кыргызстан боюнча мечит, диний окуу жайлардын жарымы элдин колдоосу менен жарыктын акысын төлөп келишүүдө. Бирок төлөм эч кандай каржы булагы же кирешеси жок деген мечит үчүн оор келип жатканын айтышкан. Андагы эрежени өзгөртүү сунушу менен эл өкүлдөрүнө кат менен кайрылышты. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова парламентке сунуштап чыкты. Ошондуктан өкмөт диний уюмдардын мечиттен электроэнергиясын төлөмүнүн тарифини коммерциялдык уюм болбогондуктан абонент катар төлөө маселесин караштырып бериши зарыл. Бул боюнча албетте жоболордо ишканалардын катарына кошулуп калган. Ошол жобону өзгөртүп, бизге дагы бир шарт түзүп беришибиз керек. Себеби бул ыйык жерге барып, ошол жерден жүргөн жарандар биздин өзүбүздүн жарандар болуп эсептелет. Бул жарандарыбыз мамлекеттин бюджетин толтурууда дагы салымдары өтө жогору. Себеби булар салык төлөөчүлөр болуп эсептелет. Депутат тарабынан айтылган сунуш канчалык колдоо табат белгисиз. Ал эми аймактардагы диний жайлардын имамдары отун мамлекеттик энергетика комплексине арыз түрүндө кайрылууга укуктуу. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Самарбеков, 7 канал, Ош.